Niyazalı Usupbekov. Üzülgön ümit. Angeme. Men gündügüdeyle gezektegi sabagımды berip çıgıp, tuğradagı bölmödö Aklayga arnagan Arno attуу obonumdu pianinoga salıp, özümçö kıngıldap olturgam. Bir maalda çok işleşken joldoşum girip gelip, "Esen, sağa telegrama gelipdir," dedi. "Kaydan?" "Frunzeden." Men tura kalıp anın kolundağı kuş kanatınday kagazdı ala koydum da şaşıla göz jügürttüm. Akılay avariyadan katu jaradar bolup oorukhanada. Tez gel, bakas. Közüm ımır çımır bola düştü. Hal emneň bolat ele? Joldoşum koltuktan garmay kaldı. Bul Akılay menin asılım ele, dedim men dendaro. Avtobus tasmaday jolga düşüp zımırap jönödü. Demeydegi kıjık uju, katkırık gülkü, tüpten öte bergende bardygy uykuga kirişti. Men gana özümjö tunjurap, ötkön gündördü eske salıp barattım. Studentlik mezgil anan bir sonun uwakko. 1968 жылдын август айы. 10 klasty bütkönden keyin Күрөңкеев atındagy muzikalyk okujayına ekzamen tapşyryp kaldym. Arabızda kimdir gana jok ele. Komuzçu, ırçı, kıyakçı, aytor kulaganыбыз kulap, bir katarыбыз ötüp kaldık. Men hor dirijorduk bölümgө kirdim. Oşentip egzamendir бүтüp, sentябрь ayının algaçkı kündöründen tartıp, studentlik turmuş baştaldı. Biraz okugandan keyin bizdi Alamödün savhozuna, ayıl çarba jumuşuna jardamga alıp ketdi. Oşondogu bir gün takыр esmen ketpeydi. Pomidor terip jürgönmüz. Çalabışkan bir pomidor menen kurdaşım bakasты tamaşalap urup kalsam, ağa tiybey anın janındağı kızga barıp tiyse bolobu. Uyatта çurkap barıp keşirim soradım. Al mostoygon kalıbında, "Eştek emes," dep tim boldu. Kийинчерээк эмнегедир ал экөөбүz ынак болуp kеттик. Anın üstüne smenabızda bir bolup çıktı. Akılay menen tanışkanıma özümçö kuvanычка batıp, içimen kımıldap jüröm. Kurdaş katarı algaçkı iret kinoga da çakırdım. Ал дагы мен сыяктуу кичинесинен өздүк көркөм чыгармачылык кружогуна катышып жүрүптүр. Студенттик жылдар учкан куштай зымырап өтө берди. Акыркы курсту аяктап мамлекеттик экзаменди берип атканбыз. Жатаканада сабак окуп отургам. Bir маалда эшик тыкылдап, Акылайдын жагымдуу үнү угулду. "Эсен, чарчадың го, жүрү театрга барып келели. Кыздар чакырса ким турмак?" "Я, азыр," деп кийимимди шаша-буша кийип эшикке чыктым. Спектакль жүрүп жаткан. "Эсен, мен окууну бүткөндөн кийин искусство институтунун дирижерлук бөлүмүнө кирип, теги агайдай дирижер болууну самайм," деди Акылай мага бурула берип. Мен "Тилектешмин Акылай, сенден жакшы дирижер ырчы чыгат," колуңду сагармап койдум. "Мен ишенем." Биз көчөдө көпкө дейре басып жүрдүк. Биздин ал түнкү сырыбызга ачык асмандагы сансыз жылдыздар, bir чети кетик уяң ай, бак дарактар гана күбө болду. 1972 жылдын күзүндө мен аскердик кызмат өтөөгө кетип, Акылай институтта окуп калды. Коштошордо ал мени сөзсүз күтөрүн билдирди. Биз үзбөй каталышып турдук. Бирок аскердик кызмат өтөп бүтөр маалда эмнегедир Акылайдан кат келбей калды. Мен аны bir отоло тосуп алайын деген экен деп ойлодум. Телеграмма да жибердим. Самолеттон түшүп, "Ой, сага солдаттык формагым жарашат турбайбы я? Киши даап бара алгыдай эмес, сүрүнгөн," деп бакас даалыга чапкылап, так көтөрө кучактап кайра жерге койду. Менин издегеним Акылай. Эмнегедир ал жок. Эмне, ноокастап калдыбы? Жатаканага бардык. Кирээр менен Акылайдын комнатасын сурап алып, чуркаган бойдон 4-кабатка чыктым. Эшикти ачсам, Акылай кроватта көмкөрөсүнөн түшүп ыйлап жатат. "Акылай?" деп жанына отура калдым. "Келишиң менен Эсен?" Акылай салкын учурашты. "Тосуп чыга албадым. Себеби эмне демекмин, калганын бакастан угарсың." Кайра бакастар отурган комнатага бардым. Алар столду жасап бизди күтүп олтурушуптур. Баары мага бурула карашты. Бакас экөөбүз ээн комнатага кирип, эшикти ичинен жаап алдык. Ал болгондой астыма баяндады. "Биз менен бирге окуган, жолдош болуп аралашып жүргөн Жапар деген жигит бар эле. Мен армияга кетерде кошо узатып,
Akılay ekөөбүз үчүн тилектештигин билдирип, нечен тостторду көтөрткөн. Көрсө иш мындайча болуптур. Күндөрдүн биринде Акылайды киного чакырып, андан чыккандан кийин такси менен барбайлыбы дейт Жапар. Ичинде эч арам ою жок Акылай макул болот. Мурдатан дайындалган план боюнча таксист жолдон дагы бир эки жигитти алып, шаардан күн чыгышты көздөй зымырайт. Жүрөгү алда бир нерсени сезип, Акылай Жапардан иштин жайын сурайт. Жапар болсо көптөн бери ишке ашыра албаган оюн, аны сүйүп жүргөнүн, эми колукту катары алып бара жатканын айтат. Акылай канчалык каршылык көрсөтсө да болбой, Жапардын үйүнө алып барышып, көшөгүгө сүйрөп кирип, жоолук салышат. Акылай бир гана өтүнүч айтат. Агаларыма айтып койсоңор, сана чегишпесин, дейт. Жапардын үйү ыр күлкүгө бөлөнүп, арак-шарап суудай агып, үйлөнүү үлпөтү башталат. Эртеси кечке маал эшиктин алдына такси токтоп, милиция формасын кийген бир жигитти ээрчитип, агасы Алымбек келе жатканын көрүп, Акылай сүйүнүп кетет. Көрсө аларга курбусу Бегайым кабар берген экен. Жанды албастаган Жапардын жеңелери алды үстүнө түшүп, таш түшкөн жеринде оор, өз көңүлүм менен келдим деп айт дешип, жалынып жалбарышат. Иштин жайын түшүнгөн агасы Акылайдын өтүнүчү боюнча аны алып кетет. Бул окуяны уккандан кийин мен Багастан кечирим сурап, Жапарга каным кайнады. Эгерде ал ошол окуядан кийин окуудан чыгарылып, башка районго иштеп кетип калбаганда, мүмкүн ачуу менен аны майып кылып да коет белем. Бакас Акылайды алып келди. Ал күнкү тосттор, менин келишим, окуумду улантышым биздин бакты таалай үчүн көтөрүлүп атты. Кийин студенттик күндөр кайрадан улантылып, биздин ынактыгыбыз мурдагыдан арта берди. Акылай өз максатына жетүү үчүн профессор Сафиндин классына кирди. Мен обон жагына ой баштадым. Ошол жылдары кыргыз телевидениясы менен радиосунун алдындагы оркестрдин жана хордун уюшулуп ачылып калышы биздин талантыбызга ого бетер омок болду. Акылай окуусун ийгиликтүү аяктап, өзүнүн сүйүктүү агайы Сафиндин сунушу боюнча ошол хорго экинчи хор мейстер болуп дайындалды. Мен Пржевальскийдеги музыкалык окуу жайына мугалим болуп келдим. Экөөбүз өзүбүздүн убада боюнча күздө август айында үйлөнүү үлпөтүбүздү өткөрүүнү чечкенбиз. Эми минтип жол кырсыгына учурап. Вокзалда Бакас дагы 2-3 жигит мени күтүп турушкан экен. Түшүп түшпөй эле атып Акылайдын абалын сурадым. Бардыгы тунжурашат. Бир саамдан кийин Акылайдан айрылдык деп Бакас мени кучактап калды. Мен үчүн жер көчүп бараткандай сезилди. Андан ары эмне болгонумду билбейм. Көзүмдү ачсам тегерегимде бир топ жаштар турат. Көбүн биринчи көрүшүм. Бегайымда кырсык деген ушул экен. Акылай машинада баратып, жол кырсыгына учурап, ушинтип өз оюна тилеген тилегине жетпей көз жумду, деп мени кучактап ыйлап ийди. Аза күтүү, митингде, мектепте окуткан агайлары, эжелери, бирге иштешкендери сүйлөп, курсташы катарында мага сөз бергенде, мен эч нерсе айта албай, колумдагы топурагымды күрөк тоскон балага суна бердим. Бирок колум карышып, Акылайды арабыздан жулуп кеткен шум ажалды мыкчыгасып кармап турдум. Топурак салбайсыңбы? Деген Бакастын үнүнөн улам, менин Акылайга болгон үмүтүм ушул бир ууч топурак менен кеткенсигендей, колумдагы топурагымды күтүп калган баланын күрөгүнө салдым да отуруп калдым. Ишке келдим. Акылайдын элеси көз алдыман кетпейт. Анын өлгөнүнө эч качан ишенбейм. Ишене турган нерсеби? Өзүм да күндөн күнгө аза баштадым. Муну сезиштиби, Айтор жетекчилерим кезексиз отпускамды алып, эс алып келүүмдү өтүнүштү. Мен ага макул болдум да отпускамды Фрунзеден ага жакын айлыман өткөрүүнү чечтим. Фрунзеге келерим менен Акылай иштеген жерге барып, Бакасты, Бегайымды алып, Акылайдын айылын көздөй жөнөдүк. Колумда 3 тал роза. Райондун борборунан жогору кеткен тасмадай түптүз жол. Эки жагы калың карабак тигилген түптүз жол менен жүрүп отуруп, бат эле анча чоң эмес бак дарактуу айылга кирип бардык. Айылдын күн батышы майда адыр тоолор. Андан жогору ак мөңгүлүү аска көрүнгөн жакта Чапай кыштагы, андан ары Жыламыш жайлоосу. Айыл четиндеги бөксөдөгү күмбөздөрдү көргөндө, жалаң мен эмес, Бакас менен Бегайымдын да көздөрүнөн мөлт-мөлт жаш кетти. Мен сыртта болгондуктан көп анча баамдабасам керек.
Bakastın aytımına qaraganda Akılay az ele wagtyň içinde özünün işine çarmyşçylyk bilen garap, eldi gyrlarda horgo saluwda bir gatar emgekdengen eken. Anın Kimgaýtam, Suluwlar, Karaköz syýakly ırlarda jergilikli elge jagymdy horlardyň gataryna koşgonun men de ukkan elem. Biz düşkön jeňil maşyna mürzege jakyn baryp tuktady. Meniň golumda jaňy açylgan 3 roza, tigilerdiň golunda güldesteler. Biz Akylaýdyň taştan goýulgan esteligini közlej bastyk. Süreti gadalgan estelikden janyndagy çoň жазы taşda ysmy жазılıp durat. Akylaý. Biz üçeýüz ün gatbastan güldestebizdi alyp baryp anyň esteligine goýduk. Bilbeýim kança wagt ötkenин, bir malda bakas. Jakşy kişi ölgeni menen iş ölbeyt, dedi güngürene. Jakşy kişi. Çygarmanyň aýagy.